Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы алына турган тозоттор боюнча түшүндүрмө берди. Ташиевдин айтымында заставалардын эки тарап алынуусуна буга чейин улам кайталанып келген аркыл деңгээлдеги чыр-чатактар себеп болгон. Бирден застава жана 3төн посту эки тараптан жок кыла турган болдук. Ала турган болдук. Себеби мунун эң негизги башкы маселеси, урматтуу коомчулук, биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлуп берген жок. Кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлду. Аталган заставалар алынган менен чек арада 1 метр жер дагы жылбайт, 24 саат бою көзөмөлдө турат. Аскер кызматкерлери спутниктен, учкусуз учуучу аппараттан, дрондордон көрүп турат. Андыктан посттор ачылды деп айтылып жаткан айрым маалыматтар туура эмес дейт УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Ошол пост алынган жерлерге эки тараптуу өздөрү тараптан ар бири өз тарабынан камераларды коебуз. Камералар күнү түнү байкап турат. Бул посттор, дагы бир жолу айтайын, Тамдык биз тараптан, алар тараптан Бидак заставасы, Аксай биз тараптан, алар тараптан Шаршара, биз тараптан Каттатуз, алар тараптан Карачыкым, биз тараптан Булакбашы, алар тараптан Көх постторунун тегерегинде, же ошо посттордун жанында эл жашабайт. Куралданган жоокерлер, чек-арачылар ал тараптан дагы биз тараптан да болбойт. Аларды алып салдык. Аны менен катар Ташиев аталган протоколду кабыл алаардан мурда жумушчу комиссия Аксайдын жергиликтүү тургундары менен жолугушуп, алар менен кеңешкендерин айтты. Жумушчу комиссия Аксай эли менен, себеби бул Аксай айылынын тегерегиндеги гана постторда, бул башка айылдарга тиешеси жок. Эме Каттатуз менен Карачыкымдан башка. Ал жер Лейлик районунда, Лейлик районунун ылдый жагында болот да, ал жерде адамдар жок. Бул Аксай айылынын тегерегиндеги посттор негизинен Аксай элинин тиешелүү болот да. Ушунун алдында жумушчу комиссия эки жолу аксайлыктар менен жолукту. Андан сырткары кечээ мен өзүм эртең менен Аксайдын ушу активдүү адамдардын баарын чогулттум. Алар менен сүйлөшкөндө алар мага бир гана ушул нерсени айтты. Эгерде Бидак заставасын алдырганга, ошону токтотконго күчүңүз жетсе, анда биз макулбуз. Анда биз сизге рахматыбызды айтабыз деп бардыгы ушундай суранышты билдиришкен. Биз кечээ 12ден баштап 4кө чейин 4 саат сүйлөшүп отуруп, ошолор эл койгон талаптын баарын аткарттырдык. Эл койгон талаптын баары аткарылды. Ташиев чек ара тилкелерин аныктоо бир гана мамлекеттик комиссия тарабынан жүргүзүлөөрүн жана ал комиссия жакын арада жумушун баштаарын билдирди. Ушу жерлерди берип бериптир, сатып жибериптир деген жалган маалымат таратып жатышат. Ошол бойдон айтып коюшум керек, эч кандай эч кимге 1 сантиметр дагы жер берилген жок. Бизге конфликттин, согуштун, атышуунун кереги жок. Мына ушул багытта биз жумушубузду жүргүздүк жана ушул багытта жумушубуз мындан ары да болот. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, Кыргызстан согушту жек көргөн өлкө. Ошондуктан мен ойлойм, биздин кабыл алган чечимдерибиздин бардыгы мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун кызыкчылыгы үчүн кабыл алынды. Гүлдана Мамунова, Калыс Өмөралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.